Президенттик улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында Чүй облустук мамлекеттик администрациясында атайын семинар өткөрүлдү. Иш-чарада улуттук иденттүүлүктү өнүктүрүүнүн, руханий баалуулуктарды бекемдөөнүн жана өлкөнүн маданий дараметин эл аралык деңгээлде жайылтуунун негизги багыттары талкууланды. Бул жыйынга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, билим берүү жана маданият адистери, коомдук ишмерлер, республиканын ар кайсы аймактарынан келген активисттер катышышты. Бүгүн область боюнча 19 ноябрдан баштап 28 ноябрга чейин ар бир райондо графикке ылайык окутуу сыймдак өткөрүлүп жатат. Эң негизгиси бул жарлыктын максаты элдин биримдиги, куттук келечекке ишенимдүү арттыруу. Ошондой эле өнүккөн өлкө күчтүү дүйнөлүк бийиктерге жеткен мамлекетке айландыруу болуп саналат. Катышуучулар уңгу жолду ишке ашыруунун практикалык жолдору боюнча пикир алмашып, улуттук салтты колдоого, жаштардын демилгелерин өнүктүрүүгө жана коомдук биримдикти чыңдоого багытталган долбоорлордун ийгиликтүү мисалдарын карап чыгышты. Руханий жана маданий баалуулуктарды жайылтууда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү калктын өзара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулду. Бул өзүбүздүн башатыбызга кайрылып, өзүбүздүн баалуулуктарыбыз менен, өзүбүздүн кан жаныбызга сиккен накыбыз менен ошол жашоо идеология учурда кайтты. Мааниси боюнча, деңгээли боюнча Конституциядан кийинки эле документ болуп атат да. Бул учурда ушул мөөнөттө бүтчү нерсе эмес. Бул узак мөөнөткө созулган, бирок ушул элдин нокура өзүнүн жолу менен алып кетчү уңгу жол. Семинардын жыйынтыгында катышуучулар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолдун ийгиликтүү ишке ашышына, системалуу жана ыраттуу мамиленин маанилүүлүгүн белгилешти. Мындай иш-чаралар мамлекеттик органдар менен калктын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарды сактап, жаш муунга өткөрүп берүү үчүн негиз түзөт. Клара Кудайбергенова, Айкен Муратбекова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.